Эмигүлсүн Рыскулова Баткен облусундагы жергиликтүү бийлик органында иштегенине 20 жылга жакындап калды. Убагында жөнөкөй адистен тартып, вице-мэр кызматына чейин аркалаган каарманыбыздын айтымында, мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысынын көтөрүлүшү өз убагында болду. Жалпы эле мамлекеттик жарандык кызматкерлер же муниципалдык кызматкерлер, мен азыр муниципалдык кызматта эмгектенип жатам. Муниципалдык кызматкерлер өтө мындайча айтканда кубанычта, анткени ошол кызматына жараша сый көрүп, кызматына жараша эмгек акы алып иштеген кызматкердин иши дагы жемиштүү болот деп ойлоймун. Түшүмдүү болот деп ойлоймун. Баткен шаардык мэриянын бөлүмдөрүнүн биринде башка адис кызматындагы Данияр Ульмасов буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп, бирок айлык маянанын аздыгынан жумушун таштап миграцияда жүрүп келген. Эми айлык акынын көтөрүлүшү жергиликтүү бийликтин ишин жандантып, жаш кадрлардын келүүсүнө түрткү болот дейт Данияр. Бүгүнкү мамлекетибиздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысынын жогорулаткандыгыны эске алганда, жаш кадрлардын дарамети, акыл дарамети, акыл көрөңгөсү, тажрыйбасы бышып жетилген кадрлардын мамлекеттик кызматтарга, жергиликтүү муниципалдык кызматтарга иштеп калуусунан чоң өбөлгө түшөт деген ойдойм. Баткен шаардык мэриясында 20дан ашуун адам иштейт. Учурда мэриянын башкы эсепчиси кызматкерлердин август айына жогорулатылган эсеп менен алуучу эмгек акыларын тактап, эсептөө иштерин жүргүзүүдө. Стаж, чин, ошолордун баардыгы кошулуп, колуна тийиши 13.100 алган болсо, мисалы, жетектөөчү адисибиз ошончо алып жүргөн. Азыркы жаңы тарификация боюнча эсептегенибизде колго тийген суммасы 25.960 сомду түзүп атат да. Ошондой эле жөнөкөй адисти алсак, адис мурда буга чейин 10.536 сом колуна алып жүргөн да. Азыркы жаңы тарификация боюнча эсептегенде 19.540 сом болуп чыгып атат. Белгилеп өтсөк, өткөн жылы өлкөбүздө социалдык төлөмдөр көтөрүлсө, быйыл апрелде мугалим, дарыгерлер менен маданият кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаган.